Арбаңыздар, урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү суроону талкуулап өтсөк. Эпштейн файлдары күнөөлүү адамдарды жоопко тартууга, аларды жоопкерчиликке алып келүүгө жардам береби? Же кагазда ушак катары эле кала береби? Бул боюнча өз пикириңерди комментарийге жазып кетиңиздер. Биз ар бир комментарийди окуйбуз, ар бир комментарийге жооп бергенге аракет кылабыз. Мурдагы Эпштейн файлдары тууралуу видеолордун астында көпчүлүк көрөрмандарыбыз бул файлдар эч кандай таасир этпейт, эч нерсени өзгөртпөйт деп ойлорун жазып кетишкен. Бирок мен бул ойлорго толугу менен, бул пикирлерге толугу менен кошула албаймын. Ооба, азыркы ошол Эпштейн файлдардын ичинде аталган президенттердин, миллиардерлердин колунда бар байлардын, министрлердин, саясатчылардын жашоосу ошол файлдар деп эле бир заматта өзгөрүп кетпейт. Кандай видео чыкпасын, кандай сүрөт, кандай далилдер чыкпасын, алар бул мен эмесмин, бул искусственный разум менен жаратылган нерсе, бул deep fake. Силер далилдеп бергиле, колуңардан келген нерсени кылгыла деп айтышы мүмкүн. Кандайдыр бир күнөөлөр журналисттер тарабынан, коомчулук тарабынан аларга айтылса. Бирок биз мурда айтып өткөндөй, Эпштейн файлдары келечекте ошол кишилерге каршы соттук иштерин, кылмыш иштерин ачууга түрткү болушу мүмкүн. Бирок бүгүн биз сөз кыла турган нерсе, андан да коркунучтуу нерсе бул коомчулуктун аларга карата терс реакциясы. Эпштейн файлдарын ичинде чыккан адамдардын аты аябай белгилүү болуп кеткен. Ал адамдар англис тилинде айтканда атаандаштар үчүн, коомчулук, партнерлор, жада калса үй бүлөсү үчүн дагы ал адамдар токсик болуп калат, токсик деп коет. Башкача айтканда, алардын аты чыр чатак менен байланышкандыктан эч ким мындай адам менен бирге болууну да каалабайт, ал киши менен алака байланыш түзбөөгө аракет кылат. Кандайдыр бир аракет байланыштары болсо, ал нерселерден кутулган аракет кылышат. Азыркы күнгө чейин ошол файлдардын түздөн түз таасири кимге болгон, кайсыл кылмышкерлерге болгон, ошол жөнүндө бир эки мисал айтып өтүп кетсем. Биринчи менин оюма келген адамдын аты бул Гислейн Максвелл деген аял киши. Бул киши Эпштейндин эң жакын жардамчысы болгон жана Эпштейндин бүт кылмыш схемаларынын негизги уюштуруучусу болгон жана ишке ашыруучусу да болгон. Бул жерде баса белгилеп өтүп кете турган нерсе, факт. Бул киши соттук процесстен кийин абакка алынып, азыркы учурда ал түрмөдө отурат. Анын күнөөлөрү толугу менен далилденген. Соттук материалдарга кайрылсак, Гислейн Максвелл Эпштейнге көбүнчө жашы жете элек кыздарды жана эркек балдарды тапканы жардам берип, ал жаш балдарды чоң кишилер менен сексуалдык байланыштарга даярдап, ошондой эле Эпштейн аралында ошол сексуалдык зомбулук иш-чараларды уюштурганы толугу менен жардам берген. Ошол жаш балдарды сатууга, ошол жаш балдарды сатып алганы кардарларды таап бергени жардам берген. Ошону менен бирге кээ бир файлдардын маалыматына таянсак, Гислейн Максвелл Эпштейндин ойношу болгон. Жаш балдарды бузууга, аларга зомбулук көрсөтүүгө, ошол болуп жаткан иш-чараларга түздөн түз катышып жүргөн. Башка мисалдарга кайрылсак, принц Эндрю деген киши, бул Великобританиянын король үй бүлөсүнүн мүчөсү. Ал Эпштейн файлдарында аябай көп кездешет, анын аты көп кездешет, сүрөттөр бар, ал жаш кыздар менен түшкөн сүрөттөр бар. Ошол үчүн ал баардык наамдарынан ажыратылып, расмий бүт ролдорунан алынган. Азыр аны эч ким даже мектеп кароолчусу да кылып ишке албаса керек деп ойлойм мен. Башка дагы бир белгилүү кишилердин бири Victoria's Secrets деген магазиндердин жынжыры бар. Ал аялдар жакшы көрөт ал магазинди. Ошонун ээси Лес Векснер деген киши Эпштейндин файлдарында анын аты да көп кездешет, сүрөттөрү чыккан. Ошол үчүн азыркы учурда бүт коомчулук байланыштан ал үзүлгөн. Сөздүн аягында айтып кетээр нерсе, Эпштейн файлдары азырынча бул коомдук жана репутациялык сокку жөнүндө. Бирок келечекте юридикалык
жана иликтөөчү натыйжаларды жаратат деп мен толугу менен ишенемин. Миңдеген өспүрүмдөрдүн өмүрүнө балта чапкан айбандар, ал адамдар ким болбосун бир күнү жоопко тартылат деп толугу менен ишенемин.